Мамлекеттик ишти башкарууга өз өкүлдөрү аркылуу катышкан жарандардын ыктыярдуу бирикмеси саясий партиялар. Алардын бири замандаш Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин артынан ээрчибей, мезгилден алдыда болушу керек. Мындай максатка жетүүнү замандаш саясий партиясы көздөп жатат. Бул багыттагы программасын коомчулукка тааныштыруу үчүн замандаш партиясы көпчүлүктү Ордо калаага бириктирди. Гимн менен башталган иш-чарага өлкөнүн саясий айдыңында жүргөн атуулдар тандоосуз чакырылган. Баары замандаштын Келечек 4.0 программасына күбө болушту. Анда саясий, экономикалык, социалдык тепкичтерди камтыган негизги багыттар бар. Эгерде партиялардын программасы жана алардын идеясы күчтүү болсо, чыныгы атаандаштык менен парламентке келе турган болсо, мына ошондо парламент күчтүү болот. Эгерде парламент күчтүү болсо, анда өкмөт күчтүү курулат. Эгерде өкмөт күчтүү болсо, анда өлкө өнүгүү жолуна түшөт деп ишенебиз. Так ушуларды эске алуу менен биз сиздерге бүгүн сүйүктүү өлкөбүздү өнүктүрө турган Келечек 4.0 аталышында программабызды сунуштадык. Түптөлгөнүнө 10 жылдан ашкан замандаш өз программасын эл алдына жарыялаган саясий партия. Коомчулук алгач партиялардын идеясын таанышы керектигин туура көрөт. Аларды билүү менен туура партияны шайлоого жол ачылат. Биз 2010 жылы президенттик башкаруудан баш тартып парламенттик башкаруу системасын тандап алганбыз. Ал эми ушу парламентаризмдин негизги өзөгү бул саясий партияларда. Демек ар бир саясий партия бийликке келем десе, алдыга койгон фундаменталдуу, концептуалдуу программасы жана максаты болуш керек деп эсептейбиз. Мына ошого байланыштуу шайлоонун алдында бир 2-3 ай калганда саясий платформаны чыгаруунун ордунда партия кайсы багытта барат, партиянын негизги максаты эмне, эл эмне үчүн партияга ишениш керек, жана ал кандай жолду жолдойт дегенди чыгарып атабыз. Замандаш саясий партиясынын программасындагы 7 багыт: элдин жылгалчылыгын камсыздаган мамлекет, инновациялык өлкө, жашыл экономика, түрмөсү жок өлкө, дүйнөлүк коомчулукта татыктуу орун, эркиндик, элдик бийлик. Мисал үчүн башка саясий партияларга караганда көп программалар мындай абстракттуу түрүндө, мындай формалдуу түрүндө эле болуп калган да, аны шаблондуу түрүндө башкаларга кошуп эле көчүрүп эле тигилер эмнени жазса муну кылдык деп. Бул программа андай болгон эмес. Мисал үчүн бул программаны мүмкүнчүлүгү да деп эсептесек болот. Андан тышкары дагы бул жоопкерчилик. Эгер замандаш партиясы парламентке өтүп же башка шайлоо кызматтарга өтүп буну ишке ашыра албаса, бул өзүнө дагы чоң жоопкерчилик болуп эсептелет. Партия алгач элдин жыргалчылыгын камсыздаган мамлекетти калыптандыруу үчүн баарына бирдей шарт түзүп, аз камсыз болгон жарандарга кирешени адилеттүү бөлүштүрмөкчү. Бул тажрыйбаны АКШ, Япония, Улуу Британия, Германия сыяктуу өнүккөн өлкөлөр ийгиликтүү колдонуп келет. Инновациялык технологияны ишке киргизебиз деп атат. Андан кийин мынакей продукцияларды таза экологиялык жактан мындай бренд катары Кыргызстандын продукциясын тышка чыгарууга чоң мүмкүнчүлүк түзөбүз деп атат. Муну абдан жакты. Мен мисалы губернатор болуп иштеп турганда ушул маселелерди коюп, айрыкча кар иштетүү боюнча, экспорт боюнча Россия менен алака түзүп алып иштегем Ярославский облусу менен. Ошондо биздин продукциябыздын өтүшү дагы баасы өтө жакшы болуп турган. Булардын ою да ошого төп келип атат да. Системалык иште жарандардын социалдык абалын жакшыртуу, билим берүү жана маданиятты көтөрүү, бардык жерге видео байкоолорду коюу жана башка долбоорлор аркылуу коомчулукка кеңири жайылтуунун негизинде гана оорчундук кылмыш иштер азаят жана жок болот. Дүйнөлүк коомчулукта татыктуу орун, эки тараптуу сый мамиле жана ийкемдүү кызматташтыкта түзүлгөн көп багыттуу тышкы саясат. Программада көрсөтүлгөндөй жарандардын социалдык абалын жакшыртып, билим берүүнү, маданиятты көтөрүп, бардык жерге видео байкоолорду орнотуу менен кылмыш иштер азайып жок болот. Скандинав өлкөлөрүндө жалпы элдин жашоо деңгээлине ылайык акыркы түрмөлөр жабылууда. Паракорчулук бул өтө
биздин коомдо терең тамырын жайып кетти. Бирок биздин программада бир нече механизмдер каралган. Бул жана программада айтылып кеткендей видео көзөмөл жана башка бир топ механизмдер камтылган. Ошол механизмдерди ишке ашыруу менен биз ушул максатка жетебиз деп ойлойбуз. Монголияда деңиз аркылуу жол жок. Ошондуктан эл аралык деңгээлдеги аэропортторду жогорку ылдамдыкта курууда. Бүгүнкү күндө аба жолдору автожолдорго баасы менен атаандаш болууга мүмкүнчүлүгү жетти. Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта татыктуу орунду ээлешүү үчүн кадамдар бар. Монголия деңизден алыс жайгашкан. Алар эл аралык маанидеги аэропортторду өтө ылдамдыкта курууда. Мисалы Хушигит жаңы аба майдан аталган өлкөнү дүйнө жүзү менен байланыштырат. Аталган партия Кыргызстанды Борбордук Азиядагы логистикалык борборго айлантуу үчүн эл аралык долбоорлорду ишке ашырмакчы. Бизде ошол суу байланышы жок, океандар менен байланышы жок. Ошол Монголиядагы бир үлгү менен заманбап аэропортторду куралы деп айткан амбициялуу деле эмес, бул баягы реалдуу ишке ашыра турган нерсе. Реалдуулукка мен мындай ишенсе болот да, анткени акча тапсак болот экен инвестиция. Ошону туура жумшайлы, туура көзөмөлдөйлү деген. Экономиканы көтөрүүдөгү негизги күч бул калк. Кыргызстандагы маселелердин бири миграция. Бүгүнкү күндө миграциядагы мамлекеттик саясатты өзгөртүүгө убакыт келди. Тилекке каршы биз мигранттарды болгон эки гана жолу эстейбиз. Биринчиси, бул качан мигранттар мекенине каражат которуп, ички дүң өндүрүмдү көтөргөндө, мигранттарды даңазалап, алар менен сыймыктанып, аларды мактап, мигранттар деп эстейбиз. Экинчиси албетте бул шайлоодо. Кыргызстан калктын жардамы менен дүйнөлүк рынокко чыга алат. Ал үчүн ата мекендик өндүрүшчүлөргө ар тараптуу колдоо көрсөтүү мезгил талабы. Өлкөнү өнүктүрүүгө Келечек 4.0 программасы жетиштүү. Дегеле биз бир нерсени тез үйрөнүп, бат өздөштүргөн элбиз. Мына көп жылдар мурун фасолду өстүргөн эмеспиз. Бир нече жыл мурун Таласта өстүрө баштадык. Былтыр 90 миңден кем эмес тонна фасол жыйнаган экенбиз. Ал эми кылымдар бою фасолду өстүрүп келген Турция мамлекетинде 235 миң тонна жыйналган. Демек, эгерде өкмөт жана бийликтин бутактары элге тийиштүү шарттарын түзүп берсек, алар менен тыгыз иштеп, мүдөөсүн уга билсек, экономикага көтөрүүгө салым кошот экенбиз да. Келечек 4.0 бир жылдын ичинде ар тармактагы адистердин катышуусу менен жазылган. Бул ирет программанын негизги долбоору тааныштырылды. Эми эл сынынан кийин программа устав боюнча съезде толук бекитилмекчи. Өзүнүн так ой чабыты жана өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы менен, ошондой эле заманбап талаптарга жоопкерчиликтүү, эл үчүн эмгектенген курамы менен чакан, эффективдүү өкмөт. Бул биздин идея жана пландардын ачкычы. Келечек 4.0 дүйнөлүк бийиктикте тең катарда болуш үчүн мезгилден алдык өтүүчү программа.